Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге жогорку кеңештин апта ичиндеги жаңылыктар менен тааныштырабыз. Алгач кыскача анонско көңүл буруңуздар. Келечекке жол ачкан күч билим. Сапаттуу билим болгондо гана биз өнүгүүскө мамилеттик болобуз. Чет өлкөлүк паспорт менен жүргөн мекендештер үчүн Кыргызстанга кирип чыгуу эрежеси өзгөрөбү? Буларга эч кандай кошумча укук берген жокпуз. Банктардын кара тизмесиндеги жарандарга 3 жылдан кийин кайра насыя берүү мүмкүнчүлүгү каралды. Канча деген насыя алган экен, порядочный убагында төлөп келген. Кыргыз киносунда өсүш бар, сапат кандай? Биз ошо кыргыз тасма мекемени азыр жүйөлүктөп атабыз. Өлкөнүн башкы байлыгы эл, ал эми өнүгүүнүн негизги фундаменти билим. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Кыргыз улуттук университетинде окутуучулар жана студенттер менен жолугушууда айтты. Билимдүү коом гана кубаттуу мамлекетти түптөй аларын белгилеген төрага улуттук университет жогорку билим берүүнүн флагманы катары заманбап технологияларды өздөштүргөн адистерди даярдап, башка окуу жайларга үлгү болушу керектигин билдирди. Жүз жылдык тарыхы бар Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети окуу жайдын өнүгүүсүнө жана билим берүү тармагына кошкон салымы үчүн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна ардактуу профессор наамын ыйгарды. Төрага өз сөзүндө улуттук университет өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын алдыңкысы катары жаңы доордун талаптарына жооп берип, башкаларга үлгү болушу керектигин белгиледи. Бул жер абдан касиеттүү, кадыр барктуу, уюткулуу ушу билим берүү мекемеси. Андыктан биз бул жерден келечектин ээлерин болгондо дагы башкаруучуларды, үйрөтүүчүлөрдү биз күтөбүз. Бул университетте окуп, ар бир кыргызстандыкка, ар бир кыргызстандык уул кызга келечек ээлерине сыймык болуш керек. Ал үчүн биз мамлекет, бийлик сөзсүз түрдө кам көрүшүбүз керек. Ошондой эле төрага билимдүү коом менен гана кубаттуу мамлекетти курууга болот. Ал үчүн тармакты реформалоого каражат аябоо кажет дейт. Биздин эң негизги байлыгыбыз эл. Элдин таянганы билим болуш керек. Биз качан татыктуу билим, ушул 21-кылымга татыктуу, сапаттуу билим болгондо гана биз өнүгүүскө мамилеттик болобуз. Биз илимге, билимге таянышыбыз керек. Ал үчүн биз сөзсүз түрдө билим берүү жаатын толук реформа кылышыбыз керек. Жана ушул билимге болгон мамлекеттик маанилүү иш-чараларды, мыйзамдык базаны, каражатты эч аябашыбыз керек да. Салтанаттуу кечеде кыргыз тилин даңазалоо жана жаштарга мотивация берүү максатында окуу жайдын кыргыз филологиясы факультетинин 20 мыкты студентине 20 000 сомдон стипендия жана мамлекеттик тилди окутуунун жаңы усулун иштеп чыккан 2 окутуучуга 200 000 сомдон акчалай жардам көрсөтүлө турган болду. Бир китеп жазсаңыздар эми биз бунун окутуунун методикасын өзгөртпөсөк, жеңилдетпесек болбойт. Андыктан жөнөкөй жатык, жугумдуу кылып жазыш керек экен да. Төрага студенттер жана окутуучулар менен ачык баарлашууда өткөрдү. Мекенди сүйүү. Ошон мындан өткөн идеология жок да. Ошон үчүн мекенди сүйүш керек, элге, мамлекетке кызмат кылам деш керек. Болду ушул эле. Иш-чаранын соңунда төрага окуу жайга заманбап техникаларды тапшырды. Ал эми мектеп мугалимдеринин ишин жеңилдетүүчү интернет порталды иштеп чыккан. Тилек Өмүралиевдин эмгегин жогору баалап, ага заманбап планшет белек кылды. Банктардын кара тизмесине кирип калгандар 3 жылдан кийин кайра насыя ала алышат. Бул боюнча мыйзам долбоорун финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитети биринчи окууда колдоду. Мыйзам долбоорунда негативдүү насыялык маалыматты сактоо мөөнөтүн 5 жылдан 3 жылга чейин кыскартуу сунушталууда.
кичине эле төлөй албай калса могу черный списокко кирет дагы, все. Шашпай туруңуздар бир аз. Мыйзамга мүнтүп дайынданып келбейт. Кредитке байланышкан маалыматтын жокко чыгарып аны азайтуу бул эң жакшы демилген. Банктардын кара тизмесине кирип калгандар 3 жылдан кийин кайра насыя ала алышат. Бул багыттагы мыйзам долбоору финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитетинин отурумунда каралды. Анын максаты жарандардын насыя алуусун жеңилдетүү, чакан жана орто бизнесин өнүгүшүнө дем берүү болуп саналат. Азыркы учурда кредиттик бюролор оң кредиттик маалыматты 7 жыл, ал эми терс кредиттик маалыматты 5 жыл сакташат. Практикада бул зайымчылар өз милдеттенлерин толук аткарандан кийин да кредит алууда чектөөлөргө дуушар болушу мүмкүн экенин билдирет. Жаңы документте көрсөтүлгөндөй, карыз алуучулардын терс кредиттик тарыхтары 3 жылга чейин кыскарып, 10 000 сомго чейин чакан кредит алгандардын терс маалыматтары 1 жылдан кийин өчүрүлөт. Министрлик бул демилге банктардын кара тизмесине кирген 200 000 адамга кайрадан жеңилдик берерин билдирет. Көп болсо ошол потребительский деп 100 000 сом тегерегинде кредит алат. Өз убагында төлөй албайт, кичине эле төлөй албай калса могу черный списокко кирет дагы, все. Башка банктардан кийинчерээк алганга мына тоскоолдук болот. Эң туура мыйзам, мен бул мыйзамды колдойм. Эмне үчүн 10 000 сом? Эмне үчүн бул сумманы биз көбөйтүп койсок болбойт? 10 000 сом карыз болуп калып, мындай немеге болуп калгандардын саны канча ошол жарандардын? Андай маалымат бизде азыр жок. Эмне үчүн 20 000 сом эмес? Эмне үчүн 30 000 сом эмес? Эмне үчүн 10 000 сом? Ким жооп берет? Депутаттын бул суроосуна министрдин орун басары да, Улуттук банктын өкүлдөрү да жооп бере алышкан жок. Комитет мүчөлөрү баяндамачыга эскертүү берип, мыйзам долбоору боюнча парламентке келерде алдын ала жакшы даярданууну белгилешти. Мыйзамга мүнтүп дайынданып келбейт. Жакшылап дайынданып келгиле. Анан мен жанагы ишкер айымдар деп термин киргизгенбиз. Ошолорду сунуштарды берели деп атканмын да. Экинчи окууга чейин мен сунуш берет элем. Силер ар бир депутатка келип, бирден кабинетке кирип, мындай түшүндүрүп, анан олорду угуп койсоңор, кача бир кийинки экинчи окууга карата, булар жазуу түрү берип аткан чакта деле алардын оюн билип, кийинки экинчи отурумда комитеттин экинчи окуусунда силерге жеңилирээк болот, даярданып, анан так жооп берип каласыздар. Рахмат. Жарайт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, учурда өлкөдө 21 коммерциялык банк жана алардын 304 филиалы иш алып барат. 2005 жылы банктар аркылуу керектөө үчүн жарандарга 172 миллиард сомдон ашык насыя берилген. Эл өкүлү Дастан Жумабеков карызын өз убагында төлөгөндөрдүн маалыматтарын кыскартуунун ордуна мөөнөтүн узартуу сунушун берди. Позитивдегин аны кайра 10 жылга кылышыбыз керек. Ал мындай тескерисинче да. Мындай порядочный кредит алып жүргөн инсан. Анын историясы туруш керек. Ал башка банктар ачканда анын историясын көрүш керек. Бул канча деген насыя алган экен, порядочный убагында төлөп келген. Депутаттар банктарда терс маалыматтардын узак убакытка сакталуусу жарандардын нааразычылыгын туудуруп жатканын, бул багытта бир топ кайрылуулар бар экенин айтышты. Комитет мүчөлөрү бардык сунуш пикирлерди мыйзам долбоорун экинчи окууда кароодо берерин белгилешип, соңунда биринчи окууда анын концепциясын бир добуштан колдоп беришти. Мурда Кыргызстандын жараны болуп, бирок учурда чет өлкөлүк паспорт менен жүргөн журтташтарды өлкө аймагына чектөөсүз кирип чыгууга жол берген мыйзам долбоору иштелип чыкты. Анын демилгечиси депутат Бактияр Калпаев тышкы миграция жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу бизге маек берди. Тышкы миграция жөнүндө өзгөртүү киргизип атабыз. Бул боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кыргызстандын жарандары көбүнчө ошо кыргыздар бир убакта чет мамлекеттин, Россиянын, Казакстандын же башка мамлекеттердин жарандыгын массалык түргө алган учурлар болгон. Эми жумуштун жоктугунан оор убакыт болгондо ушинтип алышкан. Ошолор Кыргызстанга келгенде Кыргызстанда 90 күн гана жүрүп, андан кийин 90 күн чыгып сыртка, мисалы же Казакстанга, же Өзбекстанга, же Россия башка жакка барып 90 күн сыртта жүрүп келиш керек болот экен. Биз ошолорду Кыргызстанда чектөөсүз жүрүүсүнө жол ачып атабыз. Эмне себептен дегенде, ушул чет жакта иштегени менен акчасын бул жака салып атат, балдарын багып атат, балдары бул жакта мектепте окуп атат. Өзүлөрү да Кыргызстанда университеттерди бүткөн, ушул жердин абасын дем алып кыргыз болуп чоңойгондор Кыргызстанда эч кандай чектөөсү жок жүрсүн деп ушул максатта
алып баратабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына кээки учурда, мына жакынкы аралыкта Казакстан менен чектешкен жерде ошентип келип, ошо мыйзамды билбей Кыргызстанга кире албай калган учурлар болду. Ошонун баарын жокко чыгарабыз. Кыргыз жарандары Кыргызстанда ошол кыргыз жаранды болгон кыргыздар Кыргызстанда ээн эркин жүрүүгө шарт түзүп берүү максатында гана ушул иштерди алып баратабыз. Эми булар кайсы бир убакта жашоонун оорчулугунан башка мамлекеттин жарандыгын алып алгандыгы менен, бирок булар кыргыздар, мекени бул жер, ата-энеси бул жакта, ушул жердин суусун ичип, ушул жердин абасын дем алып чоңойгон биздин мекендештерибизге кам көрүү максатында ушул мыйзамды алып чыктык. Кээ бир учурлар болуп калып атат. Ошол мисалы жубайы Кыргызстанда, ал эми өзү ошо башка мамлекеттин жарандыгын алып алышкан. Миграция боюнча ишти кыйындатпайт. Биз буларга эч кандай кошумча укук берген жокпуз. Биз болгону гана бир гана Кыргызстанда жүрүүгө, чектөөсүз жүрүүгө гана мүмкүнчүлүк, жакындардын алдында өзүнүн мекенинде чектөөсүз Кыргызстанда жүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берели деп турабыз. Жана мына мекен карт бар деп ушундай дагы сөздөр болуп атат. Мекен карт менен мунун бир нече айырмасы бар. Мекен картка кайрылганда биринчиден бюрократия 6 ай убакыт карайт экен, арыздын негизинде 6 ай убакыт бул көп. Жана бул мекен карт Кыргызстан менен чектеш мамлекеттерге, мисалы Казакстан же Өзбекстан менен чектеш болсо, аларга мекен карт берилбейт экен. Мекен картты кайрылганда андан баш тартып да койгон учурлар бар. Көбүнчөсү булар кыргыздар да, эми кыргыздар башка мамлекетке барып 90 күндө жүрүп келиш керек болуп атат. Биз ошону алып салайлы да, Кыргызстанда ээн эркин жүрсүн деген ушундай мыйзамды киргизип атабыз. Жогорку кеңеш жалпы жыйында жарандарды жеке каттоого алуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Документ министрлер кабинети тарабынан демилгеленген. Баяндамачынын айтымында мыйзам ички карама-каршылыктарды жоюп, жарандарга, чет өлкөлүктөргө жана жарандыгы жок адамдарга жеке номер берүүнү, идентификациялык номерлерди ыйгаруу процессин иретке келтирүүнү көздөйт. Токтомго жылдырып коюу бул кооптуураак. Закон имеет силу выше. Аял киши эркек болом деп. У нас в списке избирателей есть мертвые люди. Мыйзам долбоору жарандарды жекече индивидуалдык каттоого алуу максатында иштелип чыккан. Демилгечилердин айтымында буга чейин жеке номерлерди берүүдө техникалык каталар кеткен. Санариптештирүү шартында жеке номерлерди тактоо зарылдыгы жаралууда. Мыйзам долбоорунун негизги максаты ички карама-каршылыктарды жоюу жана Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандары жок адамдарга идентификациялык жеке номерди ыйгаруу жана өзгөртүү тартибин так жөнгө салуу. Адегенде эле мыйзам долбоору депутаттардын суроолорун жаратты. Эл өкүлү Дастан Бекешев шайлоо тизмелеринде каза болуп кеткен адамдар дагы деле каттоодо турганын белгиледи. Ко мне приходили люди и говорят: вы знаете, что у нас в списке избирателей есть мертвые люди? Я не поверю, я говорю: да не может быть, спорить начал. Мне потом одна гражданка пришла, показала документы, ее дочь действительно умерла, а говорит, в списке избирателей до сих пор есть. Как быть людям, чтобы они хотят вот вычеркнуть умерших родственников? Вот как им быть? Они, оказывается, пишут и пишут, госорганы не слышат даже, не читают или что происходит. Для того, чтобы изменить ПИН, необходимо, чтобы каждый гражданин, он обратился в ЦОН с заявлением. Но мертвый человек не придет, не изменит свой ПИН, правильно? Да, вот мы этот вопрос рассмотрим и ответим, Дастан Албаевич. Мыйзам долбоорундагы айрым өзгөртүүлөр эл өкүлдөрүнүн тынчсыздануусун жаратты. Депутаттар бул багытта кылдат мамиле жасоо зарыл экенин айтышты. Бул жерде 7-1'de толук түрдө мыйзамды өкмөттүн токтому менен өткөзүп атасыздар да. Бирок парламенттик көзөмөл, коомдук көзөмөл деген жагдай жаралганда биз так суроо берейин да, депутаттык мисал үчүн парламенттин өз укугун эмнеге биз өкмөткө берип атабыз? Эч кандай жогорку кеңешке бир мыйзам жагынан бир чектөөлөрдү кылган жокпуз. Ушул мыйзамды өзгөртүп сиздер сунуштаган министрлер кабинети тарабынан аныкталат деп берип койсок, эгерде бир жаран Кыргызстандын өзүн өзгөртөм десе, эми азыр дүйнөдө көп болуп атат мындай нерсе. Эркек киши өзүн өзгөрткүсү бар да, аял кишиси болуусу келет. Аял киши эркек болом деп. Де факто алар болуп жүрөт, бирок юридически мени каттап бергиле дейт да.
ошондо министрлер кабинетине кайрылганда министрлер кабинетин өзүнүн токтому менен өзгөртүп бере алабы? Урматтуу Дастан Артисбекович, мыйзамда так жазылган, эркек эч качан аял жыныстыгын ала албайт, аял эркек жыныстыгын ала албайт деп бизде мыйзамда так жазылган. Вот сейчас мы преследуем какую цель? Мы говорим о том, что в первую очередь данные гражданина должны быть защищены и безопасны. Закон имеет силу выше, а сейчас мы нивелируем эти права. Мы передаем Кабмину. Мы исключаем эти полномочия. Мындан тышкары буга чейин бир эле жеке номер бир нече жаранга берилген учурлар дагы кездешкен. Мага бир жаран кайрылган Кадамжай районунан, 2-округтан. Ушундай маселе жаралган, 2 башка райондун жаранына бир пин берилип калган. Ал нерсе ушул мага кайрылган жарандар паспорт алып жаткан убакта билинген. Эгерде пин жагынан ката кетирсе, жаран мындай каалаган эмес, ошол мыйзам кандай көрсөтсө, ошого жараша болот. Жыйынтыгында эл өкүлдөр мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп беришти. Документти экинчи окууда кароодо депутаттар тарабынан айтылган сунуш пикирлер эске алынат. Жогорку кеңеш тендер системасын жоюга багытталган мыйзам долбоорун 3 окууда кабыл алды. Документ мамлекеттик сатып алууларды жөнөкөйлөтүп, буйрутма берген адам менен аткаруучунун ортосундагы жарандык укуктук келишим түзүүнү карайт. Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизилип жатат. Ага ылайык мындан ары бюджеттик каражаттын эсебинен мамлекеттик сатып алууларга тендер өткөрүлбөйт. Мыйзам долбоору мамлекеттик сатып алууларды өркүндөтүү жана оптималдаштыруу, коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгарууну карайт. Бюрократиялык нагрузканы төмөндөтүш үчүн, административдик чыгымдарды кичирейтиш үчүн, эң негизгиси убакытты батыраак жылдырыш үчүн мамлекеттик үлүшү бар компания гана мамлекеттик тапшырманы аткарылат деген сунуштарды киргизип атабыз. Бул чектөө эмес, бул кошумча, орусча айтканда, жаңылча айтканда опция. Дагы бир кошумча мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул багытта Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу өткөн жумада министрлер кабинетине тез арада тендерди өткөрүү жарыянын жоюу багытындагы мыйзам долбоорун парламент кароосуна киргизүү талабын койгон. Эл өкүлдөрүнүн баары жаңы өзгөртүүнү колдоп жатышат. Айыл өкмөттөн баштап баардыгы эле азыр иш кагазларды эле тендер жарыялап, бир учкаса эле тендер, бир ишпыргаса эле тендер болуп атпайбы? Мен колдойм, ушу тендери жок эле түз эле сатып алууга барып туруп, бирок бир жагы жакшы болот, качественный болот, тандап туруп жасалат. Тендерщиктерди көрүп атасыз го. Жанагы айткандай тендер байлар азыр ар кандай кылып коюп атат да. Тендер көйгөйү боюнча коомчулуктан нааразы пикирлер жаралып келген. Анткени Кыргызстанда тендер деген акырындык менен мыйзамдуу коррупция деген түшүнүккө айланып, бюджеттик каражаттар максатсыз пайдаланылган фактылар арбын. Ошону менен бирге маселелер тааныш билиш аркылуу чечилип, сапатсыз тейлөөгө жол берилип жатканы сындалып жүрөт. Көп жерде бизге деле элдер кайрылып атат. Тендер өткөрүлүп, анан кийин анын пока объект эткичек деле көп убакытты утуруп атабыз депчи. Ошого мен деле макулмун. Бул тендери жок эле өткөрүү боюнча. Тендерде жана коррупционный дагы бир нерсе. Ооба, сөзсүз. Себеби азыр көп эле айтышып атпайбы? Бир эмне боюнча эле кайра эле бир юридикалык жак тендер боюнча утуп кетип атат деп. Анда ошол коррупциялык схема дагы жоюлат беле деген ой менде деле. Колдонуудагы мыйзамга ылайык тендер өткөрүүдө эң төмөнкү сумма көрсөткөн компания тандалып, анын негизинде сапатсыз курулуштар орун алган жагдайлар арбын. Депутат Медербек Алиев мыйзам долбоору учурдун талап экенин белгиледи. Тендерди өткөрүп аткан ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болобу же башка кызмат адамдары тендердин талаптарына мыйзамга ылайык эң арзан бааны тандаганга аракет кылат. Көп учурларда ошол арзан бааны сунуштаган компаниялардын жарымы шылуун мошенник аферистер. Өзүнүн компаниялары жок, тиешелүү каражаты жок. Анан эң арзан бааны тандап алгандан кийин жанагы аферист компаниялар башкалардан карызга сурайт. Тендердин убакыттары да созулуп кетет, курулуш иштеринин убакыттары да созулуп кетет. Көп чуулгандуу окуялар менен коштолот. Талдоону катуу кылыш керек.
Анткени бул жакта бир жагынан жакшы кылып атабыз деп атабыз. Экинчи жагынан коррупциялык тобокелчиликтер, ички жанагындай ичара баягыдай бармак басты көз кысты деген кыргыздын эмеси бар, накыл сөзү. Ушундай жагдайларга аралашып кетпеш керек да. Бул жанагындай жеңишинен коррупциялык схема өнүгүп кетпеш керек. Парламент депутаттары аталган мыйзам долбоорунун маанилүүлүгүн эске алуу менен бир эле учурда аны 3 окууда тең колдоп беришти. Коомдо зордук зомбулукка жол бербөө жана ар бир жарандын жынысына карабай эмгек кылуусуна шарт түзүү мамлекеттин башкы багыттарынын бири. Бул маселеге байланыштуу демилгеленген мыйзам долбоорлору адамдын укугун жана ар намысын коргоону, аялдар менен эркектерге бирдей мүмкүнчүлүк берүүнү көздөйт. Демилгечилердин бири депутат Камила Талиева белгилегендей, документтер коомдук жашоонун бардык тармактарында тең укуктуулукту камсыздоого багытталган. Кыргыз Республикасынын айрым конституциялык мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын сот адилеттик иштери боюнча кеңеши жөнүндө, Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору. Демилгечилердин бири депутат Камила Талиева билдиргендей, бул мыйзам долбоорлору коомдук жашоонун бардык тармактарында аялдар менен эркектердин укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү бирдей болушун камсыз кылууга, ар бир жарандын өз дараметин эркин ачышына шарт түзүүгө багытталган. Бул минималдуу гендердик квота деп саналат, бирок министрлик акимдердин, анан губернаторлордун сот маселе боюнча орун басарлары жалаң аял болчу. Премьер-министрлердин, вице-премьерлердин сот маселени тейлеген аял киши болчу. Ошол кызматтардын бардыгы алынып калынды. Жалаң ошол. Анан мэрлердин 48 орун басарынын 10-у гана, башкача айтканда 20% гана аял экен. Мэрлердин, вице-мэрлер, соц тармакта тейлеген вице-мэрлер дагы. Мына ушул мыйзам керек. Мыйзам долбоорун негизинен колдой турганын билдирген депутат Жанарбек Акаев Кыргызстанда аялдар менен эркектер үчүн тең укуктар жана мүмкүнчүлүктөр сакталып келе жатканын ырастайт. Анын айтымында өнүккөн өлкөлөрдө сейрек кездешкен айрым көрүнүштөр биздин мамлекетте буга чейин эле орун алган. Маселен, өлкө тарыхында аял президент, жогорку соттун төрайым айым болгонун, ошондой эле парламентте аялдар үчүн 30% квота каралганын эске салып, муну жетишкендик катары баалады. Профессионалдык мындай кесибине, жөндөмүнө дагы карашыбыз керек, бирок Кыргызстанда андай аялдар жетиштүү. Илим билимдүү аялдар жетиштүү, ошон үчүн лидерлер мектебин ачып, ошол аялдардын дагы чоң бир мындай саясий карьера жасай турган жетекчилик кызматка даярдоодо мындай азыртан баштап фундаменталдык нерселер жасашыбыз керек деп ойлойм. Ал эми депутат Кубанычбек Самаков мамлекеттик кызматтарды ээлөөдө өзгөчө сот системасында негизги жана аныктоочу критерий катары кесипкөйлүк биринчи орунда турушу керек деген позициясын билдирди. Ошол милдеттүү түрдө аял киши болуш керек деп, ошол 15 бала алган аял кишини өткөргөнү сот системага туура болобу? Анткени сот укуктук ишмердүүлүк деген бул адамдын тагдыры да. Ал жерде биринчи ирет билим деңгээл өйдөрөөк туруш керек деген ойдо сиздин оюңузду сурайын дегем да. Биз аялдарды ошол тармакта мындай аялдарды лидерди өстүрүп чыгууда ушундай бир шарттар түзүү керек болуп атат да. Бул убактылуу турмуштук зарылдык болуп атат. Өз кезегинде депутат Чыңгыз Ажыбаев сот системасындагы учурдагы гендердик абалга көңүл буруп, мыйзам долбоорлорун колдоого чакырды. Ал эми сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин төрагасы Айбек Молдакунов жогорку сотто эркектер судьялардын 58%-ын түзөрүн маалымдады. Республика боюнча эркек представительдердин, өкүлдөрдүн проценти көрсөткүчү боюнча 63%, аял кишилердики 36%. Бириктирилген документтердеги өзгөртүүлөрдү зордук зомбулукка жол бербөө, ар бир өлкө жаранынын жынысына карабай эмгек кылып, коомдо өз ордун табуусу адилеттүү коомдун айкын белгиси катары көрсөтүлгөн. Талкуудан соң комитет гендердик теңчилик маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап, экинчи окууда колдоду. Жогорку кеңештин ар кандай маселелер саатында эл өкүлдөрү дыйкандардын тагдыры, сугат суунун тартыштыгы, Кыргызстандын климаттык шарты жана ирригация тармагындагы түйшүктөрдү көтөрүштү.
Андыктан депутаттар эртелеп аткаруу бийлиги жазгы талаа иштери баштала электе каналдарды тазалоо жана оңдоп түзөө иштерине кылдат көңүл бурууну табышташты. Бишкектин тегерегиндеги райондорго каттаган коомдук транспорттарга эл арасында нааразычылык күч. Биздин ошо чүй өрөөнүн айыл жергелерин коомдук каттам менен ким камсыздаш керек? Алдын ала айтып кеткенде ошо ЧБУ камсыздайт. Бул баягы жер үстүндөгү жана суу транспорт департаментинин чүй Бишкек башкармалыгы. Бирок бүгүнкү күнгө карата мындай чындык көрүнүш деп койсок болот. Ушу шаардын айланасында жайгашкан аймактарды шаарга таандык болгон транспорт департаменти эле отот. 80% коомдук каттамдар ошол департаментке тийиш. Бирок мыйзамды эске алып кетсек, шаардын баягы транспорт департаменти бир эле гана шаардын аймактарын тейлеш керек. Бул эмнени билдирет? Бул ошол эле ЧБУнун ишмердүүлүгү тактаана аткарылбагандыгын билдирет. Каржылоо маселесин күчөйтүп, же болбосо таптакыр ушул чүй өрөөнүнө тийиш болгон аймактарды коомдук каттам менен камсыздоо милдетин, функционалдык милдетин алып салып туруп, ошол эле мэриянын кармагында болгон транспорт департаментине өткөзүп бериш керек. Жаз мезгили келери менен жерлерде ирригация көйгөйү актуалдуу. Учурда айыл өкмөттөрдүн балансындагы каналдарды суу чарба башкармалыгына өткөрүп берүү жумуштары кечеңдүүдө. 207-токтом боюнча кайрылдым. Ал жерде өзүңүздөр билгендей, ушул айыл өкмөттүн балансы турган каналдарды жана БСРлерди ушул ООСтун балансына өткөрүү боюнча токтом кабыл алынган. Бирок мына арадан 2 жыл өтүп, ошол жумушубуз басаңдап аткан учур болуп атат да. Элибиз болсо азыркы тапта мына жаз айлары келатат. Ирригация маселесине аябай муктаж болуп турат да сугачы. Ошонун үстүнө мына өкмөткө тапшырма берип атабыз. Азыркы тапта ушул токтомдун аткарылышын тездетип, ушул маселени чечип берүүсүн талап кылдык. Ал эми Талас облусунда жалпы узундугу 289 километр аралыкты камтыган сугат системасы тазаланбай турат. Бул жазга айдап себүүгө чоң тоскоолдук жаратат. Мына Бишкек шаарында өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жалпысынан бүт каналдар тазалоо жумуштары жакшы жүрүп жатат. Бирок ошол эле региондордо кичине азыраак болуп атат жумушу. Ошону жазгы талаа иштери башталганга чейин ишти тезирээк улантышса, тазалоо анан оңдоо маселе. Мен ойлойм суу маселесinde бирден бир чечиле турган жол ошол болот депчи. Ушу мен Талас областынан жалпысынан көтөрдүм. Ушу бүгүнкү күндө 289 километр дренаж системасы бар экен. Жарым ачык түрдө, жарымы жабык түрдө экен. Ошолорду тездетип тазалап беришсе, оңдоп бул суу көйгөй маселесинде бир чечилет деп ойлойм. АТРдин алкагында бириктирилген айыл аймактардагы штат маселеси өлкө боюнча оорчунду. Алсак Жалал Абад облусуна караштуу Алабука районундагы Алабука айыл өкмөтүндө 14 киши эмгектенип, 53 000 калкты тейлейт. Бүгүнкү күндө ушул 14 калып, ушул 53 000 калкты ошо 14 кызматкер бүгүн тейлеп атат да. Анан аябай кыйынчылыктар жаралып атат да. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, айыл жер кезинде баягы кээ бир жерлери айыл өкмөттөр алыс жайгашкан айылдар. Аны ошого бүгүн эме кайрылды. Ошол кайрадан биз карап чыкса, мисалы, кыйналышып атат да бүгүнкү күндө кызматкерлер. Анын айлыгы деле баягындай азыраак. 2 айыл өкмөт бириккен. Кээ бир жерлерде, мисалы, мына бизге окшоп 3 айыл өкмөт бириккен да. Ошол жерлерде баягы калктын санына карап туруп, мен ойлойм ошого да бизсе да карап чыгып, сунуштап туура болгодай да. Андан тышкары аймактардагы мектеп, бала бакча жана бейтапкана сыяктуу социалдык объектилердин курулушунун токтоп калуусу эл өкүлдөрүн тынчсыздандырууда. Ошо Кара Суу районуна караштуу Мада айыл өкмөтүндө жаңы конуштар, ал жерде азырынча мектептер жок. Жолдор асфальт болду элек. Эми мектепке, бала бакчага, ФАПка жерлер калтырылгандан кийин аларга бачымыраак, тезирээк мектептер, бала бакчалар курулса, элдин көйгөйү чечилет. Балдар биздин келечегибиз, алар жакшы билим алыш керек. Тармактык комитет кинематография департаментинин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат угуп, улуттук кино тармагынын учурдагы абалын талкуулады. Акыркы жылдары 100гө жакын кыргыз тасмасы тартылганы менен депутаттар каражаттын натыйжалуу сарпталышына жана фильмдердин сапатына өзгөчө көңүл бурушту. Эл өкүлдөрү саны көп, мазмуну алсыз тасмалардын ордуна кыргыз идеологиясын жана улуттук баалуулуктарды чагылдырган сапаттуу кинолорду көбөйтүүгө чакырышты.
Акыркы жылдары департамент тарабынан улуттук кинопродукцияны колдоо үчүн конкурстук негиздеги механизмдер ишке киргизилген. Мамлекеттик колдоого ээ болгон кино долбоорлор социалдык маанидеги темаларды камтып, тарыхый маданий мурастарды, улуттук баалуулуктарды жана заманбап коомдук маселелерди чагылдырып келүүдө. Бир жыл ичинде 100гө жакын кыргыз тасмалары жарыкка чыккан. Алардын каржылык фондуна депутат кызыкты. 2021 жылдын жана 23 жылдардын аралыгында канча акча бөлүндү жалпы жолунан? 20 жылы 90 миллион сом мен билгенден. Андан кийин улам өсүп, 23 жылы 340, 2024 жылы 360-тын тегереги, ал эми рекордтук чек 2025 жылы 1 миллиард сомго жакын каражат. Ошо 5 жыл аралыгында Кыргыз фильм киностудиясында толук метраждуу 10 кино тартылыптыр да. Ошонун 3-өө эле ийгилик жаратыптыр. Булар Эсимде, Качкын, Кара Кызыл Сары. Калган 7 киного 83 миллион сом бөлүнүптүр. Бул кинолордун тагдыры кандай болот? Мүмкүн режиссердун, продюсердин, ошол жаратуучу топтун көз карашында абдан ийгиликтүү, жакшы. Бирок жалпы прокатка чыкканда ийгилик жаратпай калгандагы мезгилдер болот. Маалымат угуда тармактагы системалуу көйгөйлөр да айтылды. Материалдык техникалык базанын заманбап талаптарга толук жооп бербеши, региондордо кино көрсөтүү, инфраструктурасын тартыштыгы, кесипкөй кадрларды даярдоо жана аларды кармап калуу, сактоо маселелери бар. Тасмаларга сапаттуу үндөрдү жаздыруу үчүн Россия сыяктуу башка өлкөлөргө барып, 10-15 миң доллардын тегерегинде даярдап келишүүдө. Сапаттуу үн жаздыруу үчүн чет өлкөгө, негизинен Россияга барып, ал жакта 10 миң, 15, 20 миң долларга чейин акчаларын таштап, ал жактан үндөрдү жаздырып келип жаткан мезгил 2026 жылы Кыргызстанда сапаттуу үн жаздыруучу Dolby Atmos үн жаздыруучу студиясындагы салуу максатыбыз бар. Талкууда депутат кино тартууга Кыргыз тасмасы тарабынан лицензиялык уруксат мыйзамсыз берилип жатканын сынгалды. Анын ырастоосунда мыйзамда бөгөт коюлганы менен айрым кыргыз кинолорунда тамеки, алкоголь ичимдиктерине ачык жарнамалар кетүүдө. Винстон двойная капсула деп туруп, Винстондун сүрөтүн көрсөтүп, монтип туруп киного чыгарган, бул реклама болуп эсептелинеби же эсептелинбеби? Биз ошо Кыргыз тасма мекемени азыр жойылук деп атабыз. Ошо правила проката боюнча, мыйзам боюнча департаменттин астында 19 кишиден комиссия түзүлөт. Ошо комиссия ар бир тасманы көрүп, бүт жактан. Буга чейин эмне кандай болгон жоксуңар? Буга чейин элдин ден соолугуна силерге баары жүрбеле? Мен ушул жерде Марат мырза, мен ушул жерде 3 жыл мурун айткамды, ошону токтоткула депчи. 3 жыл болду. Андан кийин 3 кино көрдүм ошондой реклама менчи. Не Кыргызстандын ден соолугу келечеги мага эле керек эмне? Тарыхый доорду чагылдырган Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы, Султан Раевдин Күн кармаган бала аттуу мыкты чыгармаларында кыргыздын басып өткөн тарыхы, идеологиясынын башкы багыты камтылган. Алардын эмгектеринин алкагында эч кандай фильмдер тартылбай келет. Депутат себептерин тактады. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч чыгармасы боюнча бүгүнкү күнгө чейин эч кандай экранизацияланбайт, кино тартылбайт. Экинчи, бүгүнкү күндө бизди ошо кыргызды дүйнөгө тааныткан Султан Раевдин аябай сонун көркөм чыгармалары бар. Биздин мамлекеттин, өлкөнүн идеологиясынын башкы багыты деп айттым да. Ушул багыттарда бүгүнкү күндө кинематография кандай иштерди пландап атат? Азыр мына сиз жогоруда айткан Сынган кылычты тартуу боюнча улуттук кеңештин чечими чыккан. 2026 жылы анын сценарийин иштеп чыгуу жана сметасын эсептөө бекитилген. Ал сценарийди жазуу Султан Акимович Раевке сиз айткан биз сунуштап, ал киши макулдугун берди. Ошондой эле департамент Кыргызстандын атынан эл аралык кино оюмдары жана кинофестивалдар менен кызматташып, кыргыз кинолорунун чет өлкөлөрдө көрсөтүлүшүнө жана жайылтылышына уюштуруучулук колдоо көрсөтүп келет. Кыргыз киносунун бир катар тасмалары эл аралык кинофестивалдарга тандалып, расмий программаларга катышкан. Алардын катарында Мерген, Курак тасмалары бар. Кинематография департаменти өлкөдө маданий диалогту бекемдеген 8 эл аралык кинофестивалдар, форумдар ийгиликтүү өткөрүлдү. 5 өлкөдө кыргыз киносунун күндөрүн уюштуруп, 10 дос мамлекеттин кино күндөрүн кабыл алды. Жыйынтыгына парламентарийлер кинематография департаменти тарабынан улуттук кинону өнүктүрүүчү мамлекеттик колдоону күчөтүү, мыйзамдык базаны өркүндөтүү, ошондой эле санарип форматтагы кино өндүрүшүн жана прокатты кеңейтүү зарылдыгын белгилешип, маалыматты эске алышты. Бул маселе коомчулуктун да көңүл борборунда. Жогорку кеңештин кино тармагына байланышкан жыйынынан кийин
элдин пикирин да угуп көрдүк. Көрөрмандар акыркы жылдары айрыкча комедия жанрындагы тасмалар көбөйгөнүн, ошол эле учурда тарыхый, тарбиялык жана улуттук духту чагылдырган кинолорго суроо талап жогору экенин айтышты. В основном актер үчүн деле, кино үчүн деле келбеймин да. Мен в основном башка мамлекеттин кинолору болот го, ошого келем. Ошолор жагат. Себеби Кыргызстандын кинолору бир эле актер, мисалы үчүн баардык эле кинода катыша берсе, уже как бы неинтересно да, бир актер деле көрө берсеңчи. Ну это жакшы, бирок башкача адамдар деле бар да, мисалы үчүн искусствону бүткөн, ошолор деле катышса болот да, бирок блогерлерди немелерди катыштырып эле хайп үчүнбү, ошол үчүн да өтө жакпайт магачы, келгим келбейт. И в основном ошол башка мамлекеттен келген кинолорду көрөм. Азыр интернет заманы өнүккөнгө, кинолор чыкканы менен сразу эле келебиз көргөнгө. Көбүнчө азыр мелодрама сыяктуулар көп чыгып атат. Кыздарды зомбулук көп болуп атат го, ошого жараша кинолор көп болуп атат. Ошолорго кетип жатабыз. Үй бүлө менен көргөнгө кинолорду көбүнчө азыркы көбүнчө жаштарга ылайыктуу болуп чыгып атат го. Ата-энелерибиз менен чогуу келип көргөнгө, сиңдилерибиз менен келип көргөнгө кинолор көп болсо деп ойлойм. Кыргызыбызда кинолор арбын көргөн сайын көргүм келет. Мисалы Бейши инен тамана деген кинону көргөн сайын көргүм келет. Ыйлаган жерде ыйлайсың. Кыргызстаныбызда кинолор аябай жакшы өнүгө берсин. Биздин кыргыздын жаштары тарбиялык жактары да аябай сонун. Негизи баягы ата-энеге берген мээрим айтор жакшы да, аябай сонун да кыргыздын кинолору. Кийин эле чыккан ошо Курманжан кино тасмасы ушунчалык сонун тартылган, тарыхый кино болгонго байланыштуу ушундай жеткиликтүү да. Мен азыркы күнү мисалы үчүн баары бир азыр YouTube деген чыкты, ошондон кирип алып мен Ак мөөрдү көрөм, Уркуяны көрөм, ошо кинофильмдерин көрөм да. Анан кийин ошо айтарым могу кийинки муундарга уштап үлгү боло тургандай болуп, биздин Кыргызыбыздын тарыхын көрсөткөн жакшы кинолор тартылса деген оюм бар. Ушу тарбиялык мааниде, бүт тарбиялык мааниде болсо, элдин жашоосун ата-энелерин таштап кетип атат, диндин тапшырып атат, ошолор боюнча мындай азыр балдар жаштарыбыз эми баары эле дебейм, ушу көңүлөргө башташты. Бирок ата-энелерин сыйлап, элүү журттун Кыргызстанды көтөрүш үчүн ушул мааниде. Биздин кино искусствосундагы адамдарыбыз жакшы аракет кылып атат. Башталышы жакшы, аракеттери бар. Актерлорубуз деле жаш балдар, жаш муун келе атат. Эми ушинтип бүтүнө туруп кетет, Кудай буйруса. Эми Америкада деле, Москвада деле бир күндө курулган эмес. Булар да ушинтип башташкан. Анан эми Кудай буйруса булардан биздин үмүтүбүз чоң. Сценарийлерди жакшы жазыш керек анда. Анан актерлор жакшы айтат, ойнош керек. Анан биздин сюжет, как бы кино сюжет бардыгы окшош да. Мисалы биринчи бактылуу башталат, анан ортосунда түшүнбөстүк болот, урушат, акырында мындайча айтканда бактылуу хэппи-энд болуп бүтүп калат да. Можно же ушуну башкача кылып, өзгөртүп, мындай какой-нибудь сюжетти өзгөртсө, может аягында башкача алып бүтүрсө болмок. Мындай окшош барыч, ошого дагы мындай келгим келбейт. Поэтому мындай өзгөртүп, башкача кылса келет элем. Все, ошону айтайын деген. Көп эле мындай кыргыз кинолор чыкканда келип көрөм да. Анан кайра бияктан кинотеатрдан көрүп, кайра YouTube'дан көргүм келет да. Мындай таасир калтырат кээ бир кинолор. Мисалы үчүн мен жалгыз келип көрөм да, көбүнчө жана Күрөш деген кино абдан жаккан. Анан Бейшенен таманында дагы абдан жакшы таасир калтырат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт ичинде биз сиздерге жогорудагы мыйзам долбоорлорун баяндап берүүгө жетиштик. Бул программа Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалып, аны сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Биз менен көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.